Ар бир адамдын максаты болуусу зарыл. Жашоодо максат коюу абдан маанилүү нерсе. Максатсыз жашоо чоң океанда багыты жок сүзүп жүргөн кайык сымал. Кайыктын багыты так болбосо жээкке жетүү мүмкүн эмес. Максатты ой менен ойлоп, сөз менен сүйлөп коюу менен иш бүтпөйт. Максатка жетүү үчүн эң биринчи аны кагазга жазуу керек. Экинчи, коюлган максаттардын аткаруу убактын так жазуу керек. Мисалы, сиз бир короо салып, мал багып, бизнес баштоону максат койдуңуз. Ошол кура турган короону ушунча убакытта салып бүтүрөм деген сөздү түшүндүрөт. Андан кийин максаттарды ишке ашыруу жолдорун карап чыгуу керек. Ошентип, ишиңиз ойдон кагазга, кагаздан темирге, тактага, жыгачка, жыйынтыгында реалдуу ишке айланат. Акырында андан өзүңүз рахат ала баштайсыз. Ал эми биздин каналдын максаты элибизге пайдалуу маалыматтарды жеткирүү жана өзүбүз дагы пайда табуу. Адамдын мээси миллиондогон гигабайт маалыматтарды башына сиңдире алат. Мындайча айтканда, Алла Таала биздин мээбизди азыркы термин менен айтканда флеш карта сымал жараткан. Флеш картадагы маалыматтарды жүктөй берсеңиз толот. Эгер билбесеңиз билип алыңыз, адамдын мээси дагы маалыматтар менен бир күн келип толуп калат. Сиз күндө эмнени көрсөңүз, мээңиз ошол маалыматтарды башына сиңдире берет. Ал эми адамдын жашоодогу ийгилиги ошол мээсиндеги маалыматтарга жараша пайда болот. Ой жүгүртүү, кыялдануу адамга берилген өзгөчөлүк, Кудайдан берилген өзгөчө бир мээрим. Эгерде сиздин мээңизде жакшы пайдалуу маалыматтар аз болсо, анда жаман маалыматтар үстөмдүк кылат. Бир иш кылсаңыз, мээңиз доли секунд ичинде мээңиздеги бар маалыматтарды чукуп казып чыгып, көз алдыңызга элестетип берет. Адам өлгөнгө чейин мээси триллиондогон маалыматтарды сактай берет. Эмнени көрсөңүз, эмнени уксаңыз, эмненин даамын жесеңиз, бардык нерселерди орусча айтканда запись кыла берет. Ошол мээнин запись кылуусу адамдын жаш курагында жакшы кабыл алат. Ал эми адамдын жашы өткөн сайын флеш карта кантип толо баштаса, мээ дагы флеш карта сымал толо баштап, информацияны кабыл алуу начарлай баштайт. Эми өзүңүзгө карап көрүңүз. Кудай берген ушундай кереметтүү мээңизде эмнелер бар? Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар байкабайт. Көпчүлүк жаштар наушник менен музыканы көп угушат. Эгерде сиз көчөдө же машинада музыка уксаңыз жана наушник менен дагы музыка уксаңыз, көчөдө уккан музыкаңызга караганда наушник менен уккан музыкаңыз мээңизге абдан так жазылат. Себеби наушник менен укканыңызда мээңизге жетип барган сигналдар эч кандай тоскоолдугу жок эле мээңиз жакшы кабыл алат. Жыйынтыгында ошол музыканы эч кандай кыйынчылыгы жок эле жаттап аласыз. Бул деген нерсе мээңизди абдан тез информация менен толтуруу болуп саналат. Бул жерде сиздерге эмнени айткым келип жатат? Убакыт абдан ташбоор нерсе. Убакыт эч качан токтоп калбайт. Эч качан артка дагы кайтпайт. Убакыт өтө берет. Мээңизди жаман маалыматтар менен толтурбаңыз. Кээде улуу муундагы кадырлуу аксакалдарыбыз менен сүйлөшүп калабыз. Жаштыктагы окуяларын айтып беришет. Ал кезде биздин заман жок эле. Биздикиндей сериалдар менен, музыкалар менен же уяттуу нерселер менен мээлерин толтурушкан эмес. Ал эми азыр болсо жашоо жеңил болгону менен адамга зыяны дагы ошончолук көп болуп жатат. Мен сизге азыр бир мисал айтайын. Үйүңүздө тамак жеп бүткөндөн кийин нечендеген мусорлор чыгат. Эркектер эгер билбесе, кухняга кирип көрсөңүз, бир күндө тамак аштан канчалаган мусорлор чыгат. Эми ошол мусорлорду алма, дарбыз, пияз, эттин таштанды сөөктөрүн, жемиштердин кабактарын башыңызга, төшөгүңүздүн жанына жайып коюп, уктап жата аласызбы? Жок, аны элестете албайсыз, туурабы? Эми кызык жерин угуңуз. Мээде дагы мусор анан тазалык болот. Мээңизге бүгүнкү күндө нечендеген тонна мусорлорду үйүп жатканыңызды билесизби? Кантип? Азыркы жаштардын жашоосун телефонсуз элестетүү кыйын. Адам орточо эсеп менен бир күндө 150 жолу соткасын карайт экен. Ошол телефонуңузду ар караганда мээңизге 90% мусор жыйнап жатасыз. Интернетте бүгүнкү күндө эки түрлүү адамдар пайда болду. Биринчиси уулуу торлорду сууга жайып, балыктарды улап жаткан адамдар. Булар негатив маалыматтарды чыгарган адамдар. Экинчиси мына ошол сиз менен биз капканга түшкөн, торго түшкөн балыктар. Көзүңүз менен нечендеген жаман нерселерди көрүп жатасыз. Кулаңыз менен нечендеген ушактарды угуп жатасыз. Саясат, YouTube'дагы кыргызча уят темалары жайнап эле кетти.
Фактылар менен сүйлөй турган болсок, мисалы кээ бир видеолордо бүгүн көрүп жатабыз, WhatsApp'тан бир уяттуу сценарийлерди түзүшөт. Анан видео кылып чыгарышат. Ал видеону сиз дагы көрүп жатасыз, балким сиздин балаңыз дагы ошол видеолорду көрүп жатат. Бул деген мээни уулоо болуп саналат. Дагы бир мисал. Окуй тигиндей болуп кетиптир, тиги жылдыз ажырашып кетиптир, эмне болуп кетти деген видеолорду көрүп жатасыз. Бул нерсе дагы сиздин мээңизге абдан чоң тонна мусор болуп кирип жатат. Дагы бир мисал. Өтө эле төмөнгө түшүп кеткен кумар темалары боюнча. Анысы менен мынтип койдум, антип койдум деп уяттуу видеолорду чыгарып жатышат. Балким сиздин кызыңыз дагы же эжеңиз дагы ошол видеодон көрүп жатат. Бул дагы болсо биздин мээбизге абдан чоң зыяндуу нерсе. Мына ушинтип саясат, ушак, сөгүнүү, уруш, болбогон эле негатив, пайдасыз маалыматтар менен тонналган мусорлорду мээбизге топтоп койдук. Бул нерселер биздин жашообузга кантип зыянын берип жатат? Жашоо бул реалдуу нерсе. Кааласаң, каалабасаң Кудай берген өмүрдү жашайсың. Баарыбыз жакшы жашагыбыз келет, туурабы? Бирок проблема чыкса эле сөгүнүп, ачууланып, кээде бийликти сындап, кезеңдеп калабыз. Негизги проблема биздин башыбызда болуп жатат. Сөзүбүздү ушул жерден жыйынтыктап сөз айта турган болсок, жакшы ойлор кайдан жаралсын? Эгер сиз мээңизге 90% пайдасыз маалыматтарды жүктөсөңүз, башыңызга соонун идеялар кайдан келсин? Эгер сизде жетиштүү маалыматтар жок болсо, жок дегенде китептерди жалчылуу окубасаңыз, же мектепти деле кыйратып окубасак, биология, химия, физика, математика, бул китептерди окубасак, бул сабактарды окубасак, мээбизде кайдан ойлор пайда болсун? Мыкты техник, инженер, ученый болуп чыгуу. Мээңизге кайдан келсин? Бизнес кылууну үйрөнүү, бозоргон таланы жапжашыл бакка айландырып салып, ишкер болуу. Мээңизде бул нерселер пайда болбойт да. Эгерде сиз ушак, саясат, уяттуу видеолор болбогон эле темалар менен алек болуп жүрсөңүз. Эгерде сиз китеп окугуңуз келбесе, анда пайдалуу видеолорду көп көрүңүз. Көптөгөн пайдалуу маалыматтарды угуңуз. YouTube'да нечендеген пайдалуу видеолор бар. Биздин жашоо тиричилигибизге керектүү нечендеген пайдалуу, керек болсо үйрөтө турган темалар дагы бар. Мисалы үчүн, алар биздин жашообузга жардам бере турган болсо, биздин жүрөгүбүзгө, орусча айтканда, духовный бизди өнүктүрө турган диний темадагы кандай сонун видеолор бар. Мисалы үчүн, Абдышкыр Ажы Нарматовдун Насаат Кейжи, Насаат Медиа Чубагажанын, Муфтият Кейжинин, Максат Ажы Токтомушевдун нечендеген пайдалуу, жан дүйнөбүзгө ушунчалык чоң бир ыйманды күчөйтө турган жакшы видеолор бар. Ошон менен толтуралы мээбизди. Эми биздин каналга келе турган болсок, эмне жөнүндө маалымат билгиңиз келсе, комментарийге тартынбастан жаза бериңиз. Биз сөзсүз бир күнү ошол тема жөнүндө сизге видео даярдап чыгарып беребиз. Ар бир комментарийди окуп жатабыз. Биздин каналдын ар бир көрүүчүсүнүн суроосу жоопсуз калбайт. Буга чейин берилген суроолордун баарысына кийинки видеодо жооп кайтарам буюрса. Каалаган видеоңузду, сурооңузду тартынбастан жаза бериңиз. Эми достор, подписканы баспаган көрүүчүлөргө бир аз сунуш айта кетейин. YouTube'да жакшы анан жаман каналдар бар. Сиз жакшы каналдарга подписаться кнопкасын пейлиңиздикинен кылып басып кое бериңиз. Мында сиздин эч жериңиз кемип калбайт. Наоборот, сиз пайда дагы аласыз, каналдын ээсине пайда дагы бересиз. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басканды унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Жаштыгыңды эмне менен чириттиң? Жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Толук өмүргө жооп берет экенсиң. Аксакал, атыңыз ким? Кечиресиз. Немат эке, Немат эке, азыр караң. Канча жаштасыз? Бир күн силерге окшогон кычыраган 18деги жигит эле. Чуркап жүрөт эле. Ташты жарат эле. Тапылдап бар ишти кылат эле. Бүгүн аттың, бүгүн 18де болсом, жашоону башкача кылмакмын дейт. Ошондойбу? Аттың, мурдагы белдеги күч жок, колдогу күч жок, мурдагы память жок, мурдагы эс тутум жок. Жаштык бул өзүнчө бир. Өмүрдөн толук жооп берсең, жаштыгыңа өзүңчө жооп бересиң. Жаштыктан кийин урматтуу мусулман бир тууган, жаштар көңүл бургула. Жаштыгыңа жооп бересиң. Бул көпкө турбайт. Бир күн мен да сага окшогон жигит элем. Кычыраган 18де, 15де, бүгүн 50де. 50 жылдан бери мүрзөнү көздөй баратам. Жакында жетейин дедим. Атабыз 60 жылдан бери мүрзөнү көздөй баратат. Фудайл ибн Ияз деген Абу Ханифанын досу. Фудайл ибн Ияз менен бирөө жолугат. Ассаламу алейкум деп Фудайл ибн Ияз жигиттен сурайт. Жашыңыз канчада дейт.
60'tamын dese, 60 yıldan beri mürzeni көздөй baratipsiz, жетейин деп kalmışsız deydi. Dese, nargı kişi aytar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Kuday için, biz Kudayga bir gün kaytı barabız da deydi. Bu Kur'an'daki ayet. Bu ayetni bilesin dese, bilem deydi. Ayetnin manisi ne dese, manisi cenabı da biz Kuday için, Kudayga bir gün barabız deydi. Yok deydi, bunun manisi bunday deydi. Kuday için bolgan adam, Kuday için ibadet kılat. Kuday için bolgan adam, Kudaydan korkot. Kudaydan buyurgan adam atkarat. Kudayın aldığı bara turgan adam, Kudaydan suroğunu bilet. Kudayın aslında turarın bilet. Kudaydan suroğu bererin bilet. Kudaydan suroğlarına joğunuz dayar mı deydi. Seniki dayar mı? Allah'ın aslına bakın kezde. Jaştığını eline menen ketirdin.